23-жылы Жалал-Абад шаарында бир топ жолдор оңдолуп, жаңыдан асфальтталган. Бирок жыл айланбай жатып, ал жолдордун абалы кейиштүү акыбалга келген. Айталы биз турган Бекмамат Осмонов көчөсүндөгү жол мына ушинтип чөгүп кеткен. Такси айдайбыз, 20 жолу кеминде өтөбүз. Ушу машиналарга зыян болуп атат. Ошо тура эле айтасыз, мурдакы жылы кылышкан. Канализацияны жакшы кылып алганбы, билбейм, трамбовкасын. Ушу чөгүп кеткен да, ушул нары жакта баары ушундай чөгүп кеткен. Аны кечегинде лента коюшпойду эле, бүгүн кайра алышып коюптур. Бир айдан бери жүргөн болсок, эстен чыгып калат, көп эле түшүп кетебиз, ошо эстен чыгып калып ошо жерге келгенде түшүп кетебиз, анан пробкалар ушундан болот да. Шаардын негизги көчөлөрүнүн бири болгон бул жолдун бир канча бөлүктөрүндө мына ушундай чуңкурчалар пайда болгон. Ал бир эле айдоочуларды эмес, жашоо тургундарын да кейитип келет. Мына жолдорубуз аябай сонун болду. Бирок деген жери бар да. Мына өзүңүздөр мына кимдир бирөөлөр көргөн болушу мүмкүн. Мына жерде анча мындай жерлер чөгүп кетип атат. Ошон үчүн баягы ким бул жолду кылып аткан болсо дагы ошо мекеме мындай сапаттуу кылыш керек. Ошолорду жогорку бийликтегилер мындай контролдош керек. Себеби баягы тышы жылтырак, ичи кылтырак болбош керек да. Эми ошон үчүн бардык элдер бир добуштан айтып деп неметсек, бул деген кыргыз эли үчүн жакшы болот деп ойлойм. Бекмамат Осмонов көчөсүнүн жалпы узундугу 2,5 чакырымды түзөт. Жолду реконструкциялоодо Жагалмай жоопкерчилиги чектелген компаниясы утуп жумушту аткарган. Бирок азыркы учурда жергиликтүү бийлик кабыл ала элек. Бекмамат Осмонов көчөсүнүн айрым жерлеринде баягындай кемчиликтер бар, аны моюнга алабыз. Аларды Кудай кааласа биз кабыл алып атканда ошол Жагалмай фирмасы менен оңдоп түзөп, анан кийин кабыл алабыз. Өткөн жылы калаада салынган жолдордун басымдуу бөлүгү Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебине жүргүзүлгөн. Ал эми Осмонов көчөсүн оңдоого болсо 731 миллион сом сарпталган болчу. Деген менен азыртадан эле бузулуп баштаган бул жолду жергиликтүү бийлик кантип кабыл алат, алдыда убакыт көрсөтөт. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары.